21 кылымдын эң орчундуу маселелерин бири мынагу кибер кылмыштуулуктар болуп атат да. Кимдир бирөөнүн атынан акча которуулорду кылып, ушундай интернет шылуундар аябай көп болду. Ошого эки жаран арыз менен кайрылыптыр тиешелүү укук коргоо органдарына. Назарова Асылгүл жана белгилүү журналист Мерим Ташыбекова миллион сомдордон ашык акчаларын жок кылып алыптыр. Ошого жардам берип койсоңуздар. Анан мен расмий дагы айтып коеюн, кээ бир мага чалып тынчтанып атат жарандарыбыз. Кээ бир WhatsApp группаларга менин атыман дагы жанандай бир чогултууларды кылып, мугалимдерге да бирдемке деген туура эмес маалыматтар экен. Мен расмий билдирип коюуну туура көрүп атам. Бул жалган, калп. Мен эч кандай марафон уюштурган жокмун. Ушу укук коргоо органдарына да номерлери бардыгы бар экен, ушуну териштирип койсок. Ким биздин атыбызды жамырап алып ошондой иш кылып атат. Бизде шылымдар боюнча өтө көп кайрылуулар келип атат. Мына азыр алардын доору болуп калдыбы, интернет аркылуу алар бир топ жарандарды алдап жүрүшөт. Керек болсо президенттин үйүнүн менен чыгарып, видео тасманы жаздырып, мына акцияны сатып атабыз деп, мен элге айтып атам, бул президент эч качан ошого барбайт, айтпайт, айткан жок андай. Бул дипфейк. Мына кече эле бир жаран ошол боюнча келген. Башка ушундай арыздар өтө көп. Менимче уже МВДде керек болсо тергөөчүлөрдү дагы үйрөтүш керек. Жаңы технологияларга ошол мошенниктерди кантип табыш керек, соц тармактар менен иштеш керек. Алар арызды күтпөй, ушундай видео тасма чыкканда эле сразу аракеттерди кылыш керек да. Жөн эле отурбай арыз качан түшөт, пострадавший качан болот дебей эле аракет алдын ала болуш керек. А бизде тилекке каршы арыздар түшкөндөн кийин бир топ эле жарандар уже акчаны бергенден кийин алар иштеп башташат. А уже кеч болуп калат да. Ошон үчүн суранат элем, тергөөчүлөрдү үйрөткүлөчү технологияларды. Кандай ушундай мошенниктер иштеп атышат, ошону үйрөтүш керек.